Азыр мен темаларды ачып алайын. Анда биздин бүгүнкү изилдөө усулдары боюнча вебинарыбыз сандык изилдөө усулдарына арналат. Темабыз аныктоочу анализ, кош табуляция жана графикалар деп аталат. Бүгүнкү вебинарды Нурдин Капаров менеджмент боюнча багытында PhD даражасын Индияда алган, андан сырткары магистратуралык даражасындагы Индиядагы Османия университетинен жактаган. Ал жерде билим алуу менен бирге эле ар кандай долбоорлорго катышып, тынчтык орнотуу багытында иш алып барып, Indiology Foundation уюмунда кызмат өтөгөн. Анда сөз сизде, Нурдин, баштай бересизби? Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары жана бүгүнкү вебинардын уюштуруучулары. Менин атым Нурдин Капаров. Мукаррам эжеке айтып өткөндөй, Ала Тоо университетинде азыркы учурда менеджмент кафедрасында ага окутуучу болуп иштеп жатабыз. Бүгүнкү темабыз аныктоо анализи же аныктоочу анализ. Аңыз менен которгондо descriptive анализ. Biz өткөн аптада inferential анализди бир аз басым жасадык эле. Ал inferential анализ гипотеза, буларды тестүүлөө. Бул гипотезаларды тестүүлөөнү inferential анализ деп аталат. Ага inferential анализди гипотезаны кылуудан мурун дагы бир маанилүү болгон анализ бар, ал аныктоо анализи, descriptive анализ. Ошолдо биз изилдөө жасап, изилдөөнүн маалыматтарын чогултканда биз эки анализ жүргүзөбүз. Аныктоо анализи жана гипотезаны тестүүлөө. Бул бир аз жеңил, бирок жеңил болгону менен көп учурда татаалдагы болуп эсептелет. Себебинде кылуушу жеңил, бирок кээ бир учурда эгер окумуштуу методикасын билбесе, усулун билбесе, эң жөнөкөй диаграммаларды, эң жөнөкөй графикаларды чыгарууда көп кыйынчылыктар менен дуушар болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн бүгүнкү биздин темабыз аныктоо анализи, кайчылаш табуляция, кросс табуляция деп аталат, жана диаграммалар. Эң популярдуу болгон жана көпчүлүккө маалым болгон бул тоголок диаграмма, круговая диаграмма, pie chart деп аталат. Англис тилинде бул эң популярдуу болгон диаграмма. Кээ бир учурда эң жөнөкөй бул диаграмманы дагы чыгарууда кээде татаалдык болуп калат. Буну кантип чыгарсак болот? Көп учурда мындан ката дагы кылынып калат. Эжеке менин таблицам көрүнүп жатабы? Excel. Ооба, таблицаңыз көрүнүп жатат, бирок жана PowerPointка келгенде кеңейтип алсаңыз, полный экран кылып. Ооба, аны кеңейтип алам. Мисалы, бул жерде жынысы бар, статусу бар, факультети бар. Мисалы, биздин анкетада, биздин маалыматта канча эркек жана кыз студент болгондугун мисалы аныктагыбыз келет, процентин чыгаргыбыз келет. Көп учурда мынтип кылабыз. Келип туруп ставка диаграмма басканда алып салайын. Муну алганда кээ бир учурда чыгат, ушинтип кылынат да, көп учурдачы. Бирок бул бир аз ката метод. Мындан жакшы методика бар. Мен муну жогору алып коеюн. Ал мындайча кылынат. Бул жака алып салайын. Бул жерге келип туруп данные создать сводную таблицу деген нерсе бар. Сводную таблицу деген нерсе бар. Буну басканыбызда новый лист создать. Бул сводная таблица, анын ичинде pivot table деп аталат. Бул өтө колдонууга жеңил жана диаграммаларды чыгарууга өтө ыңгайлуу бир усул болуп эсептелет. Мисалы, бул жерде бизде rows бар, columns бар жана values бар. Аларды кантип колдонуу керектигин азыр көрсөтүп өтөбүз. Бул жерде строки, строкиге жынысын койгонубузда бизде жыныстар пайда болот. Жана значение. Кайтадан жынысын басканда канча
канча биздин эми анкетада канча кыз, канча эркек бар экендиги автоматически чыгып калат. Мунун процентин алууда дагы көп учурда окумуштуулар илимпоздор кыйналышы мүмкүн. Бунун процентин канча алам деп. Бул дагы жеңил бир усул. Добавить кылып, кайтадан жынысын кошобуз. Бул жерде count A деген функция бар. Бул count A деген сана, канча кыз бар, канча эркек бар. Жана кайтып эле count A буну процентке алсак болот. Автоматически ошондо биздин процентибиз чыкты. Бул жерде контроль эмесин колдонушубуз керек. Басып туруп, ставка, диаграмма, ошондо биздин бул диаграмма жеңил чыгып калат. Азыр дагы бир эмени көрөйлү. Башка маалыматты көрөйлү. Кайсы маалымат көрсөк болот? Мисалы, статусу, студенттин статусун көрөйлү. Бул жерден жынысын алып салайлы. Жынысын алып салабыз. Бул жерден да жынысын алып салдык. Азыр таза, эч кандай маалымат жок. Строки, статусу. Бизде 3 түрдүү статус бар. 3 түрдүү статус бар. Без значений. Кайтадан статусту коебуз. Ошондо азыркы учурда бүтүргөн студенттердин саны 3176, бүтүрбөй калгандардыкы 1300, азыркы учурда окуп жаткандар 4087 студент. Жеңил желпи бул маалыматты чыгарып алдык. Бунун процентин ала турган болсок, значение, статус, и бул жерде маалыматты кантип көрсөтөм деген, показать как маалыматты кантип көрсөтүүдө процентке койгонубузда бул жерде процент чыгып калат. 15% студенттер бүтүрбөй калган, 36% студенттер бүтүргөн, азыр окуп жаткан студенттер 47. Общий студенттердин ичинен ушундай болуп бөлүндү. Буну алып салып туруп, кайтадан контролго басып, бул жакта тандайбыз. И вставка, диаграмма. Болгондо бул графигибиз чыкты. Ушул сыяктуу башка маалыматтарды дагы процентин алсак болот, жеңил түрдө. Азыр бизде канча катышуучубуз бар? 14 катышуучубуз бар. Азыр мен бул датаны сиздер менен бөлүшөйүн. Бул программанын аты Google Excel, Google Sheets, Google таблицы. Сиздерге бул маалыматты бөлүштүм. Бул маалыматты, бул линкти басып туруп, өзүңүздөргө көчүрүп алыңыздар. Басканыңыздарда копиясын чыгаруу деген шилтеме бар файлда. Ошо бул жерде басканыңыздарда копиясын чыгаруу деген шилтеме чыгат. Ошону бассаңыздар, сиздерге бир копиясы пайда болуп калат. Бул жерде азыр бизде 5 маалымат таблицалары бар. Булар менен чогуу иштейли. Мукром ажеке, басып көрдүңүзбү? Ачылдыбы сизде? Ажеке? Ажеке? Бастым, копиясы азыр боло эле, копиясы. Ошо файлга бассаңыз, ошол жерде создать копию. Копиясын чыгар. Make a copy деген. Жөн эле могул эмени ссылканы эле бассам чыгат, Жок, ссылканы басканда таблица чыгат, бирок таблицанын үстүнөн эч нерсе кыла албайсыз. Себеби бул таблица мага тиешелүү таблица. Бунун копиясын өзүңүзгө чыгарып алышыңыз керек. Азыр мен муну бастым, бул чыкты. Эми копиясын каерден басып чыгарам? Файлга бассаңыз, файлга. Файлда адымкидей эле турбайбы, копиядай? Make a copy. Эгер англисче колдонуп аткан болсоңуз, make a copy. Орусча болсо, создать копию. Создать копию. Скопировать деген. Аны скопировать кыласыңыз анда. Скопировать ал көчүрүп алып калат да, жаңы таблица өзүңүз ачып туруп, кийин көчүрүүгө туура келип калат. Новое окно, новая вкладка, открыть файл.
Emeniz basasыз mı? Ekranınızı görüşüyoruz ekranınızda. Başka katılışçılarınız da görsün. Sağ olun. Hazır. Men dagı эле тиги жакта жүрөм азыр. Демонстрация экраны. Моле? Файлга келиңиз, файлга. Жерге кирейинби? Создай. Сиздики окшойт. Мен өзүмкүнө кирейинби могул жака? Же сиздикине дейтага эле кире берейинби? Муга кирсем чыгып атат, мындайчы, бирок создать копия бул командалар иштебей атат да. Создать копия болуш керек да. Мен өзүмкүнө кирсем, могулар чыгып атат. Көрүнүп атабы сизге? Новое частное окно. Ал эмес. Бул жер тура эле создать копия эмнеге болуп атат? Тамам ошо. Анда мында алыңыз. Эжеке. Ошо жазыңыз docs деп, docs.google.com. Поиск или имя веб-сайта турат го, үстүгө. Поиск или имя веб-сайта. Docs, D-O-C. So docs.google.com. .google.com. Eləcikə sizdə əmək işlədir. Make a copy деген işlədir eləcikə, eləcikə. Oşunu basınız. Sizlərə nəməyə girən emas kəslər. Siz Gmail-ga girdiniz biləcəkə? Gmail-ga. Eləcikə mында alaylı da siz Gmail-ga girsəniz, Gmail-ga. Бұл таблица тұрды ғой, мен сіз ссылка жібердім, осы таблица тұрады ғой, Gmail-ға кірсеңіз. Gmail-ға кіргенде создать копию деген болады да, сол біраз жеңілірек болады. Gmail-ға кіргеннен кейін. Başka katılışçılarımızdan bolduğun YT deydi. Ecikemde YT'ye giresiz, YT. Gmail'iniz olsun dediğiniz болады. YT'de tarafı oң жақта üstüde. Ылдый да, ошоға басыңыз, ылдыйға. Biraz жоғары, YT'ye ошо кирип туруп, өзүңүздүн аккаунтуңузга кириңиз. Başka katılışçılarınızı создать копию деген болды ғой, чатқа жазып қойсыздар ғой. Эми создать копия кылыңыз, азыр толук ачылбасын. Эми файлга басыңыз эчке, файлга сол жактан. Make a copy, make a copy. Copy of data болот. Мына азыр мендеги бардык маалыматтар сизге дагы бөлүшүлдү. Азыр кандай кыласыз? Data geliniz, data, basınız, pivot table, basınız, new sheet, okay, create. Hazır biz cınısты gördük, statusunu gördük, hazır fakültetke bölüylü, fakültetler menen. Kança prosent okuçu
кайсы факультетте, ар бир факультетте канча студент бар экенин көрөлү. Ошондо Rose'га келесиз экен, Rose. Rose'ун жанындагы add, ошого басасыз. Факультети басыңыз. Бул жерде чыкты. Эми values басыңыз. Кайтадан факультет. Ошондо ар бир факультетте канча студент бар экендиги чыкты. Бул жерде эң көп тапшырылган факультет инженерлик факультети. Дагы кошсоңуз болот. Values'ка келиңиz, values'ка. Add. Кайтадан факультети. Эми ылдыйга келиңиз эчке, ылдыйга, бираз ылдыйга келесиз. Show as деп турат го, показать как. Show as. Show as, ошону басыңыз. Percentage of column. Басыңыз. Ошондо ар бир общий студенттердин ичинен канчосу кайсы факультеттерде экендиги чыкты. Эми бул жерден тоголок графиканы чыгарыш үчүн факультетке келиңиз, сол үст жактагы факультети деген жерге келесиз экен. Солго келиңиз. Жок, сол жакка келиңиз. Дагы солго, солго бара бериңиз, солго барыңыз, дагы солго. Жок. Дагы солго, жок. Солго бара бериңиз эчке. Ошоден оңго мышканын сол жагына басыңыз. Мышканын сол жагына басыңыз. Басыңыз эчке. Басып туруп ылдый түшүңүз. Эки жолу эмес, бир жолу гана басыңыз. Эчке мен көрсөтөйүнбү? Сиз бүтүрүп алыңыз. Эчке ошо факультет дегенде бир жолуна Мукрам эчке угутасыз мени? Мукрам эчке. Угутам. Кайсы? Ошол жерге бир жолу гана басасыз. Бир жолу гана басыңыз дагы, басып туруп ылдыга түшүңүз. Эмени көтөрбөңүз, мышканы. Мышканы сол жагын басып туруп ылдый түшүңүз. Болбойт. Анда мында алыңыз анда. Мына D жакка бир жолу басып коюңуз, D колум турат го, D колум. Мышканы, ошону бир жолу басып коюңуз дагы. Кайтадан келиңиз, кайтадан факультети дегенге келиңиз. Бир жолу гана басыңыз. Сол жакка басыңыз мышка менен, ылдый түшүңүз, көтөрбөңүз мышканы. Ылдый түшүңүз. Болду, бир аз жогору 5ке чейин, 5-чиге чейин, юридика факультетине чейин. Болду. Мышканы кой бериңиз. Сол жагын кой бериңизби? Эми контролду басыңыз, контрол. Кой бербеңиз. Эми S1ге келиңиз, S1ге. Сол жакка, солго келиңиз, сол. Ошол S1. Жок, бир аз ылдыйга, бир ылдыйга түшүңүз. Бир аз жогору. Эми сол кнопканы дагы басыңыз. Мышканын сол кнопкасын. Ай алла. Тиги чыгып кетти колуңуздан. Факультети деген жер. Макул. Сиз мышканын оң жагына басып бердиңиз. Сиз сол жагына басышыңыз керек болчу. Мен азыр эме. Сиз көрсөтүп бербейсизби? Мен көрсөтүп берейин. Сиз эме алып коюңуз. Сиз анткени меники деген мышкан жок, азыр эме менен элемин да. Түшүнүктүү. Макул. Мен бөлүшөйүн экранымды. Сиз топ турасызбы? Мен остановить кылайын. Азыр мен эмем көрүнүп турат да сиздерге? Көрүндүбү? Ооба, көрүндү. Мынакей, мен азыр мышканын сол жагына басып атам. Ылдый түштүм. Эми контроль басып турам, кой берген жокмун. Бул жакта тандадым, мына чыкканда контроль менен тандайм. Кайсы маалыматтарды мен графикага, диаграммага кошом, ошону мен тандап алдым.
Мындай кылып, мышканын сол жагы менен контроль и бул жагын. Ставка, диаграмма и круговая диаграмма. Ошондо биздин немебиз чыкты. Тоголок диаграммабыз чыкты. Башка катышуучуларыбыз дагы кылып көрдүбү? Катышуучулар ким жасап көрдү? Жасап көргөндөр барбы? Эч ким чыкпайт го. Микрофондоруңуздар өчүк силердин. Эгерде жасап көрсөңүздөр, микрофонду жандырып, мен жасадым деп айтып койгула. Эч ким деле жасаган жок окшойт. Жасай албады окшойт. Негизи контролду басып туруп, могу эки жакты выбирать этип, анан диаграмма дегенди басыш керек экен да, Ооба, ошондой болуш керек. Себеби дегенде кайсын жакшы тандап алсак, эгер жакшы тандап алсак, анда диаграмма жакшы чыгып калат да. Бул диаграмма эң көп колдонулган диаграмма болуп келет, тоголок диаграмма. Андан кийинки диаграммабыз бул колум чарт, столбчатая диаграмма, же болбосо кыргызчасы тик диаграмма деп койсок болот. Бул дагы өтө көп колдонулган диаграммалардан бири. Бул диаграмманы кантип чыгарабыз? Азыр биз бул диаграмманы алып салайын. Бул жерден бул маалыматтарды алып салайын. Алыш үчүн крестик деле басыш керек да? Крестик басып койсок болду. Бул бир эле таблицаны, бир эле pivot table бир жолу чыгаргандан кийин болду. Аны кайта чыгарыштын кереги жок. Бир жолу чыгарып койдукпу, болду. Андан кийин азыр факультеттерди, строки, факультети, 4 факультет чыкты. И значение. Кайтадан факультети. Ошондо чыкты. Бул жерде мынтип тандасак болот. Тандаш үчүн контроль басыштын кереги жок, себеби бизде ортодо башкача маалымат жок. Ошол себептен A1ге келип туруп, сол мышканын сол жагын басып тандап алабыз. Кой бербей туруп, колду чыгарбай туруп, тандап алабыз дагы. Ставка, диаграмма. Бул жерде бизге круговая диаграмма чыгып калды, тоголок диаграмма. Бирок биз алмаштырсак болот. Мынтип алмаштырып коебуз. Ошондо гуманитардык факультети, инженер факультети. И плюс ар бир маалыматта канча там болгондугуна кошуп койсок болот. Ядерке данных кылып кошуп койсок болот. Бул биринчиси буга окшош. Мисалы, кайсы жылы канча студент келди? Аны да көрсөк болот. Крестиктер менен алып салабыз баарын. Муну дагы диаграмманы алып салайлы. Rows, строки, жылы и значение. Кайтадан жылын койсок, ар бир жылы канча студент келди? Чыгып калат. Бирок бул жерде бул маалымат азыр туура эмес маалымат. Себебинде бул жерде суммасын чыгарып койду. Буларды дагы жакшы карашыбыз керек. Бул жерде бизге маалыматты көрсөтүп атканда кантип көрсөтүш керек? Бул жерде standard deviation минимум, максимумбу, же суммасынбы? Биз көбүнчө count деп колдонобуз. Мындайча айтканда канча жолу. Мисалы 2006 канча жолу кездешип атат. Ошондо 2006дан 2006-жылы 57 студент кириптир, 2008-жылы 327. Буну дагы тик диаграммага койсок болот. Ошондо ар бир жылы канча студент келди көрө алабыз. Бул дагы изилдөөдөн анкеталарда данылар болгондо бул ушул сыяктуу дагы данылар, ушул сыяктуу да диаграммалар көп колдонулат. Өтө көп колдонулган диаграммадан бири. Түшүнүктүү болду эжекелер? Ооба, түшүнүктүү болду. Эми бул жерде дагы бир маалымат. Бул тик диаграмма кошумча, колум деп аталат. Колум бул тик, столбчатая.
Буга окшош дагы бир диаграмма бар. Бул түз диаграмма, бар чарт. Өзү бар чарт деп мындай түзгө коюлганды бар деп аталат өзүчү. Мындай тик болгонду колум деп аталат да. Бул линейч да, же горизонтальный деп аталат, түз диаграмма. Буну качан колдонобуз? Буну мисалы бул жерде маалымат, мисалы эгер бул жерде мисалы эгер бизде 4 факультет эмес, бул жерде 10 факультет болгондо мисалы гуманитардык факультет болуп эмелер тексттер окулбай калмак. Өтө майда болупчу. Ошол учурда дагы биз эмени колдонсок болот. Түз диаграмманы. Ошол себептен бул жерде мисалы 10 факультет болгончо дагы ар бир факультеттин аталышы жакшы окулат. Бул бир колдонулушу. Экинчи колдонулушу эң көп кайсы факультетте студент бар. Мисалы инженерлик факультети эң көп, андан кийин гуманитар факультет, андан кийин юридика факультет, андан кийин экономика факультети. Муну кантип чыгарабыз? Азыр буларды биз алып салайлы. Бул жерге келип, азыр бул жерден строки, факультети, факультет, андан кийин значение, бул жака дагы факультети, мындай ар бир факультет канчадан студент бар. Буну алыш үчүн бул жерде башка бир методика бар. Буну тандап алабыз. Бул таблицаны тандап алабыз. Копия кылабыз. Жаңы таблица ачабыз. Ошол жака жүктөйбүз. Жүктөп атканда бир маанилүү бир жагдай бар. Ставить только значение. Мына айтканда бир гана маалыматты гана алып кел. Себеби эгер бир гана маалымат эмес, башка маалыматтарды алып келип алса, тиги pivot table алып келип алат. Себеби бул жерде өзгөрбөйт да булчу. Бул өзгөрбөй турган. Биз бул жерде өзгөрткүбүз келип атат. Бул жерде эмнени өзгөрткүбүз келип атат? Эң көп студенти болгон факультет эң жогоруда болушун каалайбыз. Ошондо биз деген өзгөртүшүбүз керек. Pivot table'де эч нерсе өзгөртө албайбыз. Бул жерде жаза албайбыз да, мисалычы. Жазганда кайта алмашып калат. Бул жерге келдик. Filter деген өтө маанилүү бир функция бар. Filter. Бул өтө маанилүү бир функция. Бул жерде бир гана grand totalга чейин гана filter жасадык. Андан кийин бул жерден ядан ага чейин дегенде бул жерде эң көпү бул жака чыгып калат. Баштапкы чыгып калат. Кийин буну алып ставка, диаграмма. Болгондо ошондо бизге эң көп кайсы факультетте экендиги, эң көп факультет, андан кийинки факультет жана эң аз факультет болуп чыгып калат. Бул муну жасоонун дагы бир кажети, керектүүсү бул мисалы изилдөө жасагандан кийин мисалы бир суроо бердиңиз. Сизге мисалы кайсы фруктуну эң көп жакшы көрөсүз? Мисалы эң көп жакшы көргөн фруктуңузду тандаңыз. Мисалы алма, банан деп тандады эмелер. Ошондо эң көп жакшы көрүлгөн фрукту, андан кийин фрукту, эң аз жакшы көрүлгөн фрукту болуп, мисалы эмени чыгарып койсоңуз болот. Кайсы фрукту эң көп жакшы көрүлөт? Ошондой список түзсөңүз болот. Ушул сыяктуу суроолорго ушундай диаграмма чыгара аласыздар. Азыр кандай бир аз практика кылайлыбы? Тиги катышуучуларыбыз кандай практика же мен улантып берейинби? Общий көрсөтүп, кандай ыңгайлуу болот? Көрүүчү кандай дешет? Катышуучулар практика кыласыздарбы? Практика кылсаңыздар, агай айтып берет, силер жасашыңар керек. Кандай дейсиңер? Эгерде кылабыз десеңер, микрофон жандырып айтып койсоңор, жок десеңер агай улантат. Ушундай эле уланта берсе кандай болот? Макул. Улантып берейин. Biz 3 diagrammanı gördük. Birinci diagramma toğuluk diagramma bolçu. Andan keyinkisi tik diagramma bolçu. Hazır tüz diagrammanı gördük. Hazır pivot table'dağı öte manilүү bolgon filtrlar var. Biz biraz bu detaylardağı görgөн bolduk. Misalı
Biz bir gana emeni görgüz kelet deyli. Bulарды alып салайлы. Biz bir gana status. Mesela biz бүтүрбөй калган студенттерди көрбөйлү деп атабыз. Bir gana бүтүргөн студенттерди жана окуп жаткан студенттерди тууралуу маалымат билгибиз келет дейли. Буну кантип кылсак болот? Мисалы бүтүрбөдү дегенди алып салышыбыз керек. Бул жерде мындай кылабыз. Значение статусу мисалы андан кийин мисалы бул жерде бүтүрбөдүн алып салыш үчүн фильтры деген жер бар. Бул жерге келебиз. Бул жерге келгенде статусу бул жерде өтө көп статус менен эме кылсак болот. Көрсөк болот. Мисалы бүтүрбөдү. Окей. Бүтүрбөдү чыгып калды бул жактан. Галчыканы алып койсо эле чыгат, Ооба, галчыкты алып койсо эле чыгат. Бул бир, экинчиси мисалы бул жерден мисалы биз бул жактан чыкты. Мисалы биз бир гана канча студент, мисалы фильтр мисалы бир гана инженерия факультетин көргүз келет. Бир гана инженерия факультетин көргүз келет, мисалы факультет показать все. Алып салганыбызда бир гана инженерия факультети ичинде канча бүттү, канча бүтүрбөдү, канчасы окуп жатат көрө алабыз. Бул өтө бир маанилүү жагдай. Мисалы изилдөө жүргүзүп жатканыбызда мисалы көп учурда болуп калат. Айыл тургундары ичинен ушул маселе кандай болот? Шаар тургундарынын ичинен гана көрүн келет. Мисалы шаар тургундарынын эркектери гана тууралуу маалымат алгым келет. Бул жакта кошуп кете бересиздер, мисалычы. Эки фильтрди бир учурда кошо аласыздар, мисалы. ЖНС кылып, бир гана эркектер кылып, мисалы, 2-3 фильтр да койсоңуз болот бул жактан. Бул өтө жеңил бир функция да. Бул жерде коюп атканда, мисалы, бааларын дагы, мисалы, баасына карап дагы койсоңуз болот, мисалы. Эгер бул эме боло турган болсо. Фильтры по условиям деген бар, мисалы. Мисалы, текстке карап, датага карап, мисалы, ушул жылдан кийинкилер, мисалы, 1960 жылдан мурунку төрөлгөндөр датага карап, больше или меньше деп, мисалы, көптөгөн эмелер колдонсоңуздар болот. Бул жак коебуз, нөлдү. Мисалы, нөлдөн көп болгондор, больше или равно, баасы нөлдөн жана көп болгондор. Ушул сыяктуу кылып, көптөгөн фильтр дагы кое аласыздар. Бул дагы өтө пайдалуу бир усул. Андан кийинки диаграмма бул графика. Графика түзсөк болот. Азыракта графика түздүк. Бул жылына карап. Графиканы бул линейный графиканы качан колдонобуз? Линейный графиканы көп учурда биз жылга карап берилгенде, же айларга карап берилгенде, мындай чыкканда бир убакыт ченеминде болгондо көп учурда линияны колдонобуз. А так көп учурда тик диаграмманы колдонгон пайдалуураак. Буну кантип кылабыз? Ошону көрсөтүп өтөйүн. Biraz bunu kıldık. Kayıtlarını göstereyim. Жыл, значение, жылы. Bu жерде summa болып қалды. Summa емес, countей. Ар бір жылға қарап. Бұл жерде daha bir manuel жағдай. Grand totalды қосып алышыңыздар керек.
Бул да өтө маанилүү. Себебинде grand total кошо алсаңыздар туура эмес болуп калат. Буну кошпош керек. Ошону тандап атканда, дышканы тандап жатканда бир гана grand totalга чейин гана тандаш керек. Ставка, диаграмма. Ошондо бизге линейный графика чыгып калды. Üstüne basıp yerlikli данных sonra bul grafika çıktı. Айтып өткөндөй, бул графиканы, линейный графиканы бир гана убакыт, жыл, ай болгондо гана колдонуш керек. Бул убакыт ченеминде жогорулуп атабы же азайып атабы көрсөтөт. Ошондой англисче айтканда тренд көрсөтүү үчүн колдонулат. Time series англисчеси убакыт ченеминдеги. Bunu көрсөттүк. Андан кийинки дагы бир өтө пайдалуу жагы бул кайчылаш табуляция. Кайчылаш табуляция. Азыркы биз көрүп өткөндөр булар эң жөнөкөй табуляциялар болчу. Кайчылаш эмес болчу. Азыр кайчылаш табуляция, cross tabulation дегенди көрөлү. Ал деген эмне? Биз азыр бир гана rows строкиде маалымат койдук. Столбцыга маалымат койбодук. Азыр биз столбцыга кантип маалымат койсок болот? Ошону көрөлү. Мисалы, строкиге биз факультетти коелу. Мисалы, эгер кайсы маалымат кайсы өзгөргөндө маалыматы көбүрөөк болсо, мисалы 4 факультет бар, анда 4 факультетти строкиге койгон пайдалуураак. Көбүрөөк болгонду строкиге коюш керек. Азыракты столбцыга коюш керек. Мисалы, столбцыга биз жынысын коелу. Эркек жана кыз деп, чынбы? Эгер бул жерде 4 факультет болгондо узун болуп калмак. Бул ыңгайсыз болуп калмак. Ошол себептен кайсы маалымат, кайсы өзгөргөндө маалымат көбүрөөк болсо, ошону сол жака коюшубуз керек. Бул дагы принциптердин бири. Ар бир факультетте канчадан кыз студенти бар, канча эркек студенти бар, ошону көрөлү. Значение жынысы. Ошондо бизге ар бир факультетте канчадан студент бар, жана анын ичинен канча кыз, канча эркек экендигин көрдүк. Бул өтө пайдалуу бир жеңил бир şey. Жеңил нерсе. Буга кошумча мисалы столбцыга мисалы строкиге кошуп кете берсеңиздер болот. Бирок бир аз өтө татаал схема болгондо колдонуңуздар, а так көп деле колдонууга кажет жок. Мисалы, гуманитардык факультеттин ичинен канчасы бүтүрдү, канчасы бүтүрбөдү, канчасы окуп жатат, анын ичинен канча кыз, канча эркек кылып ушул сыяктуу көрсөңүздөр болот. Мисалы, аз буну алып салайлы, себебинде башаланып кетиши мүмкүн. Факультети. Муну азыр ушул сыяктуу тик диаграмма чыгарсак болот. Ставка, диаграмма. Жуп тик диаграмма деп атап койсок болот. Мен айтканда, гуманитардык факультеттин ичинде бул жерде кыз дегенде тиги көк болуп калат, буну кызылга туруп коелу. Буну терге. Üstüne gelip iki jol basabız üstüne. Yerlik danık. Kökün üstüne daha iki jol basıp yerlik danık. Oşonda gumanitardık fakültette kança kız okutçusu var, studenti var, kança erkek studenti var. İnженерлик fakültette kança kız studenti var, kança erkek studenti var. Oşonu görsek bolot. Misalı, bul diagrammanı çıkarуу, эгер бул метод болбосо, буга өтө көп убакыт сарпталып калат. Бул диаграмманы, бул метод, бул усул колдонбой туруп, бул диаграмманы чыгаруу өтө эле татаал. Бирок бул методдорду, усулдарды билсек, бул таблицаларды жана бул график диаграммаларды чыгаруу кыйла жеңилге турат. Бул жуп тик диаграммалар, жуп
мына ешқандай бири гана тик диаграмма жок. Бул жерде группасы менен жүп болуп турат. Мунун үстүндө дагы бир өзгөртсөк болот. Мунун аталышы кошулган тик диаграмма, мисалы үст үстүгө. Муну кантип кылабыз? Настройки. Столбчатая диаграмма с накоплением. Кошулган тик диаграмма. Гуманитардык факультеттин ичинде канчасы кыз, канчасы эркек, общий канча. Буну суммада көрсөтөт да, булчу. Общий канча болуп атат, бул жакта общий канча болуп атат, бул жакта общий канча, бул жакта общий канча. Бул диаграмманын аты кошулган тик диаграмма, столбчатая диаграмма с накоплением. Такыт колумчат. Мындан дагы кызыктуу диаграммалар бар. Бунун аталышы проценттик тик диаграмма деп аталат. Муну кандай кылсак болот? Муну настройки. Нормалированная диаграмма. Бул жерде процент, бул жагы процент берген жок. Кааласаңыздар ушул сыяктуу берсеңиздер болот. Же болбосо процент менен берсеңиздер болот. Процент менен бергенде значение мынакей. Ошондо гуманитардык факультеттин канча проценти кыз студенттер, канча проценти эркек студенттер. Инженер факультеттин канча проценти кыз студенттер, канча проценти эркек студенттер. Мисалы, кээде процент чыгарууда катуу болуп калат. Кандай катуу болуп калат? Мисалы, ушунун ордуна, мисалы, бир диаграмма берген ордуна ушул тоголок диаграммадан төртөөнү бергенге туура келип калат. Келип учурда инженерия факультети, гуманитардык факультеттер. А бирок деген бирден көп болгондо тоголок диаграмма биз аны колдонбойбуз. Анын үчүн биз проценттик тик диаграмма деген бар. Ошону колдонуу пайдалуураак. Бул жерден айырмасын да көрө алабыз. И плюс эмен да көрө алабыз. Ар биринде канча проценттери бар экенин да көрө алабыз. Эжеге түшүнүктүү болуп атат да? Андан кийинки диаграммабыз мисалы проценттик тик диаграмма. Бул жерде кантип көрдүк? Бул жакта мисалы гуманитардык факультеттин канча проценти кыз, канча проценти эркек. Түшүнбү? А бирок мисалы кыз студенттердин канча проценти гуманитардык факультетте окуйт, кыз студенттердин канчасы инженерлик факультетте, канчасы экономика факультетинде жана канчасы юридика факультетинде окуйт, мисалы көрүүгүз келет. 100% бул жакта эмес, бул жакта болуусун каалайбыз. Алчы. Ошондо деген процент от суммы в строке в столбце. Тик жагына проценти. Тик жагына проценти. И бул жерде диаграмма бергенде настройки строки, столбцы алмаштыр. Ошондо буну көрө алабыз. Мына ачканда кыз студенттеринин 41% гуманитардык факультетте, 21% инженерия факультетте, 19% экономикада, 17% юридикада. Общий кыздардын бөлгөндө. Бул жерде кыз студенттердин боюнча эркек студенттердин ичине кайсы факультетте канча проценттен бөлүнгөнүн көрдүк. И ар бир факультетте канча проценттен кыз эркек канча проценттен бөлүнгөнүн көрдүк. И общий да көрсөк болот. Бул 100% бул жерге келет. Бул жерде турат. Общий студенттин канча проценти инженерлик факультетте,
общий студенттин канча проценти инженердик факультеттин кыздар болуп эсептелет? Мисалычы 100% бул жерде. Бул дагы өтө колдонууга жеңил бир усул, методика. Мисалы буну дагы чыгарыш, бул методикасы чыгарыш өтө кыйын. Андан кийинки диаграммабыз бул histogрамм, англисчеси гистограмма. Бирок көп учурда гистограмма менен тик диаграмманы көп учурда алмаштыра алат. Мисалы эко бирөөнө окшош да, чынбы экен? Мисалы бул менен бул, чынбы? Окшош. Көп учурда мисалы алмаштыра алат. Бирок эки диаграмманын колдонуу максаты такыр бөлөк. Эко такыр бөлөк максаттарда колдонулушат. Бул жерде мисалы карай турган болсоңуз, ылдыйда мисалы гуманитардык факультеттер жазылып турат. Ылдый жагычы инженерия факультети жазылып турат. Мындай айтканда булар категория. Ылдыйы категориялык маалымат. А бул жерде гистограммада ылдый жагдагы шкала. Ылдый жагы шкала. А бул сол жагындагы бул маалымат болсо, бул аралыкта канча студент бар? Мындай айтканда, бул гистограмма студенттердин баалары. Канча студент, мисалы 80-85%-ын ортосунда баа алган. Эң максималдуу 100 балл. Анын ичинен канчасы 95 менен 100-дун арасында алган, канча студент 90 менен 95%-ын арасында алган, канчасы 85 менен 90%-ын арасында алган. Эң көп студенттер 80 менен 85%-ын ортосунда алышат экен баалары. Керекти студенттер мисалы 50-дөн аз алгандагы студенттер бар мисалы. Биз 0-ды алып салдык. Бул жерде дагы бир гистограммада бул гистограмманы кантип чыгарабыз? Азыр көрсөтөлү. Гистограмма чыгарыш үчүн бизге сводную таблица, мындайча pivot table колдонбойбуз. Бир гана баалардын үстүнө келип, шкала болгон баалардын үстүнө келип басабыз. Азыр бул жерден биз басайлы. Ставка, диаграмма. Шкала болгондо гана басабыз, шкаланы гана биз эме кыла алабыз. Гистограммага кое алабыз. Гистограмма. Мисалы бул жерде мисалы нөлдөр чыгып калды, караңыз. Эми нөлдөр бар да, буларды алып салышыбыз керек. Дополнительный авто 5 кылганда ортосу 5ке бөлүнөт. 80-85, 85-90 болуп. Бул жерде биз эмени алып салышыбыз керек. Ошол учурда ар дайым таблица диаграмма чыгаруудан мурун көңүл бурулушу керек болгон нерсе бул фильтрди унутпоо. Бул маалыматты диаграмма чыгарууда фильтр керектелеби? Ошого көңүл бурушубуз керек. Бааларды мисалы бул жерден нөлдөрдү алып салышыбыз керек. Себебинде керекти студенттер университетке жазылган, бирок нөл болуп так эмеге келген эмес сабактарга. Анда деген бул ошол студенттерди алып салуу керектүү. Фильтр кылдык бул жерден. Фильтрди кантип кылабыз? Фильтрлөө. Бул жерден биз нөлдөн жогоруларды алдык. Же болбосо мындай кылабыз. Бул жерден алып салдык да. Азыр бир мүнөт. Biraz убакыт алып турсун. Мына. Бул амакет. Выбрать все. Окей. Ал бул жерде бардык маалыматтар бар. Керекти учурда мисалы математический усулдар колдонуп калабыз. Фильтровать по условию. На выбор. Больше. Больше или равно. Бизге больше. Бизге нөлдөн жогору болгон бааларды көргүбүз келет. Нөлдөн көп жогорку баалар. Ошону алабыз. Ставка, диаграмма. Гистограмма. Чыкты.
Ondan keyin дополнение, гистограмма. Aralığı размер сегмента. Aralığı, her bir segmentin aralığı 5 baldan boluş gerek. Osonda bu bizim gistogrammalı çıktı. Misalı, azı alı ötsök misalı, bizde daha başka tablisalar var. Misalı bu yerde misalı ankada жүргүзгөнүңүздө misalı sizge жооп бергендердин жашы болуп калышы мүмкүн. Ошондо дагы misalı гистограмма колдонсок болот. Жаштарга 5-ке бөлсөк, misalı 15-20, 25-30, 25-30 aralığında жаштардагы биздин анкетабызга жооп бергендер болуп чыгат. Ошондо биз гистограмманы бир гана маалыматыбыз өзгөргөнүбүз шкала болгондо колдонобуз. Гистограмма түшүнүктүү болду экен? Түшүнүктүү. Андан кийинки pivot table менен улантайлы, сводная таблица менен улантайлы. Бул сводная таблица biz bir gana malumatты бердик. Мисалы biz кандай маалыматты бердик? Мисалы biz студенттердин бааларын көрөйлү, мисалы. Бул жака келдик. Строки. Студенттердин мисалы жынысына карап көрөйлү, бааларын. Biz filtre koyup koyuşumuz gerek bağlarga 0'dan jogorу kılıp. Pustoyu 0'dan alıp saldık. Bir az uzun bolup barıp kıskартсаңыз жакшы болот эле. Emeni diagramaların türün mü? Презентацияңызды. Презентация. Макул? Кандай болбой калды мага? Агай башка диаграммага өтпөйлү деп сунуштады. Бир эле диаграмма калды, бүтүрүп коеюнбу? Мейли бүтүрүп коебуз. Болот. Өзү көп эле диаграммалар, бир аз кыскараак кармайын деп. Каласа буну кошпой эле коеюн, географиялык, ал карап көрөйүн. Ошондо бул жерде бизде мисалы значение жынысы канча кыз бар, канча эркек бар. Общий чыкты. И значенияга баасын коебуз. Бул жакта мисалы эмнени койдук? Канча ар бир жыныстан канча студент бар экенин койдук. И баасын коелу. Баасын койгондо биз баасын канча баа бар экенин койбойбуз. Бизге бул жерде керек болгон average, орто баасы. Orta bağısı. Orta bağısı sonunda Osunda ortaça esnetmenin kızlardan ortaça bağısı 78, erkeklerden 67%. İyi. Daha koşup ketersek болот, значенияга koşup ketersek болот. Бул жака мисалы баасын коюп атабыз. Эмнени коебуз? Бул жерде standard deviation. Стандарт өзгөргөндү койсок болот. Ушул сыяктуу сводный таблица менен бирден көп дагы значение коюп кетирсек болот. Бул жакта мисалы канча бар, ошону эсептеди. Бул жерде ортосун эсептеди, баалардын ортосун. Бул жерде баалардын standard deviation'ын эсептеди. Ошол сыяктуу
башка дагы эмелерди маалыматтарды коюп кетерсе болот. Мисалы, азыр акыркы учурда дагы популярный болгон бул графика диаграмма бар, бул географиялык диаграмма, географический диаграмма. Бул дагы изилдөөлөрдүн анкеталарында колдонсок болот. Мисалы, бул жерде биздин датабыз бар, мисалы сатуу датасы, мисалы бул жерде өтө көп маалымат бар. Мисалы 1000 маалымат бар, 1000 сатуу бар. Бул жерде мисалы өлкөлөрдүн аталыштары бар. Мисалы жаңы түзүш үчүн, жаңы сводная таблица түзүш үчүн данные, сводная таблица, новая. Строки. Неге чыкпай атат строки. Куда калкалтырам. Строки. Страна. Ар бир өлкөдөн общая прибыль. Ар бир өлкөдөн канча прибыль тапты фирма. Ар бир өлкөдөн канча прибыль тапты. Мисалы, эгер Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан тууралуу мисалы изилдөө жүргүзүп жатсаңыз, географиялык диаграммада колдонуп, алар тууралуу мисалы ал өлкөлөрдүн мисалы демократиясы тууралуу, адам укуктары тууралуу, сөз эркиндиги тууралуу да мисалы маалыматтарды картага койсоңуздар болот. Мисалы, эгер мисалы ал өлкөдө минуска болот турса, мисалы демократия эркиндиги аз боло турган болсо, кызыл кылып, эгер демократия жогору болсо, мисалы жашыл кылып өзгөртсөңүз болот. Мисалы биз бул жерде минимум муну кылып, ортосу бул эң жогорку. Башкан эң пайдалуу өлкөлөр мисалы көргүлү келет. Же болсо жашыл. Мисалы жашыл болгон эң көп пайдалуу өлкөлөр, кызылдар аз пайдалуу өлкөлөр, көктөр орточо өлкөлөр кылып, мисалы ушул сыяктуу ар түрдүү графикаларды, диаграммаларды чыгара алабыз. Бүгүнкү колдонгон программа софтверибиз, программабыз Google Sheet болчу. Бул Google Sheet'ин ар дайым Google'дун продукциясы болгондуктан ар дайым жаңы методдорду, жаңы мүмкүнчүлүктөр ар дайым кошуп турат. Бул облакадагы программа, софтвер ар дайым жаңылануу болуп турат. Excel'де жаңылануу болгондо жаңы программаны көчүрүүгө туура келет. Бул жерде изилдөөңүздөрдө анализде Google Sheets, Google таблица программасын колдонсоңуздар болот. Ушул диаграммаларды туура көрдүм бүгүнкү вебинарда көрсөткөнү эчкен. Ооба, эң сонун аябай кызыктуу экен. Бул Google Sheet'тики бекер эле алып. Google Sheet бекер эле. Google Sheet бекер. Google Sheet'те бир гана Gmail'иңиздар болсо болду, колдоно бересиздер. Бекер. Түшүнүктүү. Ананчы мындай суроо пайда болду да менде. Жанагы бизде каттоо жүрөт го, каттоо. Ооба, каттоо. Каттоодогу тиешелүү маалыматтарды алып туруп ошо Google Sheet'ке коюп деле чыгарса болот да, диаграммалар Кыргызстан боюнча. Ооба, болот.
Бул жерде кандай? Excel'de и эмеде Google Sheets'te 100.000 строкага чейин маалымат ала алат. 100.000 строкага чейин. Мисалы бул жердеги азыр бул жерде бул сатуу, бул жерде 1000 строка бар. 100.000ге чейин койсоңуз болот. А эгер 100.000ден көп боло турган болсо, ал маалымат датабазада болот. Датабазадан аны кыскартып кийин Excel'га аласыздар. Эгер 100.000ден көп боло турган болсо. Ал жерде дагы фильтрация эмелери бар, методикалары бар. Тандоо методикалары. Мисалы региондорго карап бөлүп алып, кийин аны Excel'га алып, кийин Excel'де чыгаруу. Же болбосо R программинг, же болбосо башка программалар бар. Баягында датабаза менен иштей турган программалар. Ушундай болот. Жакшы. Сурооңуздар барбы? Катышуучулар сурооңуздар болсо суроо берсеңиздер болот азыр. Андан Саламатсыздарбы? Бул мен маалыматтар боюнча сурайын дегем да. Любой маалыматты алса болобу ушул жерден? Сиз албайсыз, киргизесиз го, Нурдин жооп берет. Бул жерде Excel'ге маалыматты коюп туруп, маалыматты анализ жүргүзөсүз. Бул маалыматты өзүңүз алып келишиңиз керек да. Же фирмаңыздагы маалымат, же анкетадагы маалымат коюп туруп, кийин ошол менен диаграммаларды чыгарасыз, анализдерди жүргүзөсүз. Интернеттен бияка коюлбайбы? Ошону сурайт эткем, маалымат. Жок, коюлат, любой маалымат коюлат. Интернеттен ошол алып туруп койсо болот да, ошону. Ооба, болот интернеттен. Маалымат алып койсо болот. Сеңиз Нургазы мисал менен анткени түшүнүксүз болуп калып атат да интернеттен алып дегениңизчи. Мисал үчүн мен жана каттоо боюнча же болбосо башка интернеттен алган партиялар боюнча маалыматтардын бүт баарын ушу Excel'га киргизип туруп, анан диаграммаларды түзөбүз деп атат да. Жок, мисал үчүн ар бир мамлекетте канча адамдын калкы саны канча десе, мисал үчүн ушул Google немеден чыгабы, например, неме боюнча интернеттен, например, ушундай. Сиздин сурооңузду түшүндүм. Бул жерде Big Query деген жаңы бир функция ачылды. Тигемеде бул жерде эмесинен азыр орусчада көрбөй атам, азыр англисчасын көрсөтөйүн. Азыр сизге көрсөтөм. Мисалы, Google'га келгениңиздерде, Gmail'га келгениңизден кийин диск бар, билесиздер. Ошол диск аркылуу Google Sheets программасын колдосоңуздар болот. Бул жерде жаңы, новый басып туруп, кийин Google таблицы. Бул жерде Google Sheets, Google таблицы. Бул жерде data, данные. Az bir minut. Data. Az alып салыптыр. Бул жерде Big Query деген бар эле. Az алым салыптыр. Өткөндө бир аз турду эле, аз алым салыптыр. Big Query деген функциясы бар эле менен Google Sheets'тин, Google таблицанын алым салыптыр. Big Query деген мурда бар болчу, ал деген дүйнөлүк банктын жана башка датабазалардан данныйларды түз Google таблицага алып келген мүмкүнчүлүк бар болчу. Ал деле бар, аны колдонсо болот. Big Query деп жазсаңыз болот. Big Query. Google Sheets десеңиз интернетте бар Big Query. Бул аркылуу алып келе аласыздар. Big Query. Бул дагы маалыматтарды биринчи SPSS-ке киргизби? Бул Google Sheets, бул SPSS-те гипотеза чыгаруудан мурунку процесс, агай.
Gipoteza түзүүдөн мурун ар бир мисалы сиздин анкетаңызда канча эркек, канча кыз жооп берди? Мисалы алып өтсөк, жаштары канча, улуту ким, жумушу кандай, кайсы индустрияда иштейт, канча айлык акы алат, билими кайсы деңгээлде, мисалы үй бүлөлүк шарты. Ар бир эмени маалыматты анализ алып чыгышыңыз керек, бөлүп чыгышыңыз керек, анализ кылып. Сиздин анкетаңызга жооп бергендин ичинен канчасынын билими жогору, канчасынын билими орто, үй бүлөлүк шарты кандай, никедеби, жокпу? Ошо карап кийин анализ кыласыз да. Мисалы айтканда, эгер Кыргызстандын коомчулугу тууралуу мисалы анкета жүргүзө турган болсоңуз, канча проценти эркек болду, канча проценти аял кишилер болду, бул өлкөнүн общий эмесине жооп бериш керек, процентине. Мисалычы, мисалы жаштары, мисалы 1000 анкета жүргүзсөңүз, булардын жаштары Кыргызстандын общий статистикасына туура келеби, келбейби? Ошол эле учурда билим деңгээли туура келеби, келбейби? Мындайча айтканда, сиздин кылган жүргүзгөн анкетаңыз Кыргызстандын общий жалпы калкына бир мисал боло алабы, жокпу? Ошону мисалы салыштырып көрөсүз. Ошондо ар бир өзгөргөнгө эме чыгарышыңыз керек. Жашына карап, улутуна карап, үй бүлөлүк шартына карап, билимине карап, эме алып чыгасыз, анализ кылып чыгарасыз. Ошол анализдерге бул методика кыйла жеңил түзөт. Рахмат. Алло, агай, суроо берсек болобу? Болот агай. Мен атым Барсынбек, Моореки. Бизде деген климатологиялык станция бар да, ошонун данныйларын скачать эткен, көчүрүп алабыз компьютерге. Ошонун баары мындай текстовый документ болуп сакталып калат да. Ошону BigQuery функциясы менен Excelге түшүрүп, анан гистограмма кылсак болобу? Кандай неме болот ошого? Түшүндүрүп айтып бересизби бир аз? Ал данный кандай Microsoft Word'ко түшүп калабы же PDF болуп түшүп калабы? Неме болуп эле түшүп калат, текстовый документ болуп элечи. Ошо бирке Excelге түшүргөнгө мүмкүн болгон, бирок английский болгондон бир аз кыла албай атабыз да, ошол текстовый документ болуп түшүп калып атат. Анан ошону кайра Excelге түшүрүп, анан гистограмма менен жанагы немелерин билиш керек болуп атат да. Диаграмма түзүш керек. Аны мындай кылсаңыз болот. Сизге көрсөтүп өтөйүн. Мисалы, азыр бул жерде, мисалы, мен эме алып курайын. Мисалы, документ. Мисалы, азыр, мисалы, бул жерде демонстрация кыла аласыз да? Демонстрация кыла алабыз. Копировать. Мисалы, pass without formatting. Мисалы, ушундай болуп чыгып калды, мисалы. Ушул сыяктуу агай? Нурдин көрүнбөйт, демонстрация. Sorry. Ал демонстрация басып коеюн. Демонстрация басайын. Мисалы, бул текст документчимби? Мисалы баке. Текст документ. Буну мисалы копия кыласыз. Копия, макулбу? Кийин эмеге келесиз. Pass special values only. Маалыматтарды гана койгондо мындай бөлүп калбайт абы? Автоматически. Автоматически бөлүп калбай, бир эле неме строка болуп атат да. Анда мына алат азыр. Түнөп калат десем, баардыгы чогуу болуп калат. Ушундай болуп калат. Муну мында алсаңыз болот. Data келесиздер. Split text by columns. Орусчасына карап өтөйлү. Split by columns. Кылганда эмелерге бөлүнөт. Стакаларга. Ошону стакка бөлүнөт. Ушул сыяктуу эме кылып чыксаңыз болот да. Эмелерге бөлүпчү. Trim white space ушул сыяктуу методдор бар. Бул биринчиси. Экинчиси, бул документти эме кылып сейв кыласыздар. Download as
Bul жерде Excel az bir minut. ODT rich text format. Bunu başka formatqa alıp turup keyin oşol dokument alıp turup misal hazır bir minut bunu göstereyim sizge. Bunu save kılıp turup misal jınысы жашап kayda turat. Misal turat da çımı bul. Misal bunu dağı açıp koysanız olur misalычы open with болуп атат эме менен. Бул эме деген форматтар бар эле. Башка форматтар. Ошол эме менен көрүп коюңуз, баягы split деген мененчи, ошол эң жакшыраак метод го. Split менен text менен. Андан тышкары дагы башка форматтар бар. Ошол форматтарды датабазага өткөрүү эмеси мүмкүнчүлүгү болуп атабы, жокпу сиздерде SQL-га? Телефон менен кирип атканда компьютер жанында эмес болчу да. Ошол эме деген форматтар бар. DB деген, датабаза деген форматтар бар. Ошол датабаза менен Excel'ге которуу өтө жеңил да. Эгер DB-га которо турган болсоңуз, анда жеңил эле эме кыла аласыз, которо аласыз. Кайсы заттарыңызды калтырбайсызбы? Калтырайын. И дагы болот. И плюс мындай деген дагы бир функция бар. Import HTML. Эгер HTML кыла турган болсо, эме XML муну айтат эле да. XML датаны дагы маалыматты. Эгер ал маалымат XML болсо, XML датаны Excel которсоңуз болот. CSV файл болуп турган болсо да аны которсоңуз болот. HTML болсо да которсоңуз болот. И башкача форматтарда болсо, эмеге которуп алсаңыз болот. Ошол маалыматты эмеге которуп аласыз. Excel'га. Чоң рахмат, агай, түшүнүктүү болду. Дагы башка сурооңуздар барбы? Сурооңуздар барбы? Сурооңуздар болсо, микрофон жандырып сурасаңыздар болот. Кимдерде суроо бар? Демек, жанагы мен айтып атканчы, Sensys'тагы каттоодогу маалыматтарды деле биринчи копия кылып туруп, анан жана split by columns деген менен жазса болот турбайбы, Excel'га киргизип? Ооба, ал дагы документ сыяктуу болуп атабы, Microsoft Word болуп. Ошол сыяктуу болсо Жок, мен аны деген көрө элекмин, бирок ошол каттоодогу бир маалыматтар керек болчу да, ошону ушундай диаграммалар менен карап чыгыш керек. Эжеке көп учурда изилдөө даталар Excel түрүндө болот. Excel түрүндөгү данныйларды Google Sheets'ке которуу жеңил эле. Жеңил эле. Аны которуп алып эле диаграмма жасай берсе болот турбайбы? Мисалы, бул дата, мисалы, скачать. Microsoft Excel, мисалы. Мисалы айтсак, бул биздин Excel файлыбыз. Азыр мен Excel'ди көрсөтөйүн. Мынакей, Excel маалыматы, чымы мисалы? Мисалы, сатуу, мисалы, бул маалымат бар бизде. Бул мисалы Excel'деги маалыматты көчүрдүк, копировать эттик, алып туруп эле Google Sheets'ке келип, жаңы Google таблица түзүп. Сиздики дагы экран бөлүшпөй калды. Азыр, мынакей, азыр. Hazır. Bir minut. Kestim. Bul жерде. Мен тиги эмеге көрүнүп калыптын Google Meet'te. Google Meet'te эмени бир эле бөлүшүп коесуз, болду да. Башка эме кылыр эч. Жерде дайым бөлүшүп керек. Past special. Past values only. Мынакей. Тиги Excel'деги маалыматты бул жака алып келип алдык. Көп учурда тиги алар менимче эмеде берилсе керек эжеке. Excel'де эле берилет алар. Бул жерде фишка, мисалы, бул жерде фишка ар бир
өзгөргөнгө өзүнчө диаграмма чыгарасыз и кайчылаш дагы чыгара бересиз. Мисалы, ар бир мисалы региондо кайсы товар өттү, кайсы региондо кайсы торговый представитель канча сатты, ошол сыяктуу болуп кайчылаш диаграммада маалыматтарды таблицаларды түзө бересиз. Жакшы экен. Аябай ыңгайлуу экен, бул. Өтө ыңгайлуу. Мисалы карай турган болсок, мисалы бул сатууга тиешелүү данный, создать сводную таблицу. Мисалы строки, регион, эмеге таблицага эмени коелу, товарды. Азыр 1 мүнөт не болуп калды. Азыр товар. Мынакей, болду, товар. И таблицага регион. Бул жакта мисалы 4 болуп атат, ошол себептен 5 болуп атат бул жакта. 5 түр товар болуп, 4 түр товар болуп атат, ошол себептен бул жакка товар койдук, бул жакка региондорду койдук. И мисалы значение, общее количество. Ар бир товардан ар бир региондо канча сатылды мисалы. Мисалы жеңил желпи маалымат чыгып калды. Сондар менен чыгыптыр. Ооба, сонун экен. Рахмат. Башка сурооңуздар барбы? Чатта Чатка жазып атышабыз. Чатты окуп көрөсүз. Биз жасай албадык дейт. Жана жасагыла дегенде жасай албадык жазышыптыр. Анан бүгүн жекшемби деп жазыптыр, ошон үчүн азыраак кирип атабыз деген сыяктуу. Ошол экен чатта. Негизи суроолорун сурашыптыр. Анда биз баарыбыз, агай, сиз демонстрация экранын өчүрүп коесузбу? Өчүрүп коюңуздар. Микрофондоруңуздарды жандырсаңыздар. Нурдин агага рахмат айталы, баарыбыз. Рахмат агайчы. Кийинки күтөбүз. Аябай пайдалуу болду негизи. Бүгүн мындай болуп калган турбайбы? Эс алуу күнү, ошон үчүн. Эс алуу күнү. Рахмат чоң сизге. Анда микрофондорду жандырып кол чаап койсоңуздар. Рахмат агай. Эч ким эмес, сизге да рахмат. Уюштуруп сандык усулдар боюнча дагы маани берип, бул усулдарга да маани бергениңиз үчүн сизге да рахмат эжеке. Ооба, сандык усулдарды көп сурап атышат негизичи. Анан биз бүгүн мындай эс алуу күнүнө коюп коюптурбуз да. Сизге өзүнчө дагы жазып байланышып атабыз дешти го, жазыштыбы, консультация тиге өткөнкүдөн кийин айтып атышкан бизге. Сиздин имейлди сурап атышкан да. Азырынча суроолор боло элек, бирок ачыкпыз. Телефонуна жазып коеюн. Ооба, телефондо жазып койсоңуз, анткени бул аябай мындай специфический болуп атпайбы анан керектүүлөр. Бизде көбүнчө эле группада жанагы гуманитарий, анан коомдук илимдер болуп атпайбы? Бул методду колдонуп көптөгөн диаграммалар чыгарса болот, окумуштуулар. Өтө жеңил дагы метод. Ооба, аябай пайдалуу экен. Ыңгайлуу, мындай дароо көзгө көрүнөт экен да диаграммалар менен. Жана чатка дагы жазышкан экен, жасоо үчүн бизде маалымат болушу керек. Мен маалыматты линкти бөлүштүм эле. 5 эмес 3кө койсо жакшы болмок экен деп жазышыптыр да, убактысын ыңгайсызыраак болуп калды депчи. Туура, ооба, ошолорду дагы эске алыш керек кийинкиде. Ошо, рахмат агайчоң. Анда ушуну менен бүтүрөлү. Дагы күтөбүз да буюрса, дагы байланышабыз. Ооба. Буюрса дагы кийинки проекттерде дагы чогуу болобуз буюрса.